Биринчиден, урматтуу келген министрликтен келген айымдар, мен коллегалардын атынан, эркек коллегалардын атынан кечирим сурайм. Эгер оройраак угулуп калса, анан коллегаларымдан суранат элем. Биздин өкмөттөгү иштеген кызматкерлерди аял эркек деп бөлбөңүздөр. Анысы деле саны мыйзамда жазылгандай 30%ке жетпейт. Кечирим сурайм, оройраак, катуураак болуп калса, Так, рахмат. Жылдыз айым айтсаңыздар, мен деген жакындайымы бул мыйзам боюнча суроолор көп болуп атат, менден да кийин болуп болуш керек. Мага жаштар менен жолукканда ошо жетимдер келип сурап атышат да. Биз жетим үйдөн келгенден чыккандан кийин бизге деген мыйзам чегинде биздин укуктарыбызды ким коргойт, бизге что по закону, бизге эмне берилиш керек деп ушул боюнча айтып коесуздарбы? Азыр микрофон менен расмий баарына угулсун да. Сиротам что полагается по закону? Сиз, рахмат, Эльвира Жыргалбековна, ошол интернаттык мекемелерден мисалы үчүн ошол жетим балдар чыкса, албетте жана коштоо боюнча айтып атасыз. Өз ара алдынча жергиликтүү бийликтер тарабынан жер же үйбү ушундай берилиш керек. Жер же үй бериш керек, Анан окууда дагы льготалар болот, туурабы? Мүмкүнчүлүгүнө жараша. Ошо мен суранат элем, ушул боюнча бир сиздер көзөмөлгө алып коюңуздарчы, аткарылып атабы, аткарылбай атабы? Бул сиздердин ведомствоңардын астыңарда болот да, карала турган иш да. Эльвира Жыргалбековна, ошону менен толуктап койсом, өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым болгондой, 500 000 сом өлчөмүндө жакында дагы ошол президенттин демилгесин алканда берилип баштайт. Жанагы 18 жашка толгондо тоголок жетимдер ошол 500 000 сомду же ипотекага жумшаса болот, же бир контракт түрүндө окуса, же ошондой эле балким бир оору менен ооруп, ден соолугуна жумшаса. Ошого буюрса берилет экен да. Бул жакшы инициатива экен. Андан тышкары соцработниктер боюнча мага эми айымдар мындай айтып атышат да, кайрылып атышат. Балдарга карата зордук, зомбулук күчөп жатат. Ушунда соцработниктерди именно балдар боюнча иштей турган санын көбөйтсөк болобу деп, ушундай маселе сиз тараптардан көтөрүлдү беле? Абдан жакшы, Эльвира Жыргалбековна. Ооба, бул көйгөй бар. Кечээ эле бизде ошол биздин иш-чарабызда президенттин катышуусу менен президенттин ошол жерде айтылды, жакынкы арада бул маселе чечилет, ошол 500дөн ашык социалдык кызматкерлер каралып атат. Штаттык бирдик. Рахмат. Акыркы суроом болсун да. Региондордо эмес, жалпы шаардарда деле жакыр үй бүлө, аз камсыз үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кандай жардам берилет? Эсептинде расмий айтып коесуздарбы? Кышында көмүргө кайрылса болот, туурабы? Финансы жактан жетишпегендиктер болсо, ошого кандай каражатка эмне сураса болот өкмөттөн ошондой үй бүлөлөр? Албетте, өз ара алдынча жергиликтүү бийлик тарабынан кошумча ошол жергиликтүү бийликтин бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берилсе болот. Айта кетсек, албетте Бишкек шаарында мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү жакшы, ошол эле Ош шаарында көмүр берилет. Ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр, ошону менен бирге мисалы үчүн жалгыз бой жашаган улгайган жарандар, майыптыгы бар адамдар болушу мүмкүн. Ошону менен бирге ошол калктын аярлык катмарына квартал сайын стипендия да каралган. Ал эми ошол жакырчылык. Стипендиянын саны канча? Каражат боюнча канча берилет стипендияга? Ал жерде ар сайын өзгөрүп турат. Бул жерде ошол бюджет, жергиликтүү бийликтин бюджетине жараша ошол жергиликтүү кеңештин депутаттары толуктуу өзгөртүү киргизип, ошол стипендия берип турушат. Мындайда жылзайым менден сунуш болсун да, ушуну эми биз цифровизация, санарип мамлекетте жашайбыз деп мындай жакшы нерселерге умтулуп атабыз. Бирок деген ошол мамлекет тарабынан берилген жардамдын көлөмү, сандары так айтылбайт эч жерде. Акимияттарга, айыл өкмөттөргө чалсаң, эч ким четкий цифраларды бербейт да. Анан менимче бул коррупция дегенди билдирет да.
ушунча балабыз жашайт, ушунча жетим балдар бар, ушундай аз камсыз үй бүлөнүн саны ушунча, жалгыз боо энелердин саны мынча болот, ушуларга мамлекет тарабынан ушунча каражат берилет деп бир жерде интернет булактарында дагы чалсаң дагы такыр мындай тактай албайт экенбиз да. Анан деген ошол социалдык кызматкердин өзүндө көзөмөл болуп калат экен да. Ошол барган адамдар кайрылса, мүнөзү оройураак болуп калса, өзүнө жараша жардамды берет экен да. Ушуну бир ачык. Элвира Жыргалбековна, азыркы учурда ар бир айыл өкмөттө электрондук социалдык паспорт түзүлөт аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Албетте, мисалы үчүн бүгүнкү күнү биздин министрлик аркылуу эң мындай абалы оор аз камсыз болгон үй бүлөлөр жөлөк пул алышат, 81.700 үй бүлөчү. Ал эми кирешеси бир аз андан көбүрөөк, бирок жөлөк пулга укугу жок же мисалы үчүн 16 жашка чейинки балдары жок үй бүлөлөр дагы бар да, ошондой калктын аярлуу катмары болгон үй бүлөлөр айыл өкмөттөрдө социалдык паспорт толтурулуп келет. Азыркы учурда ошол социалдык паспорттор баардыгы оцифровка болгон. Мен билишимче ушул акылкы маалымат кылайык, орточосуна бир 216 миң үй бүлөгө оцифрованный социалдык паспорт толтурулган. Эгерде ошол биз мындан ары дагы негизи бүт маалымат базалары бири-бирине интеграция болуп барган сайын жакшырып атпайбы? Ошондо ошол базадан сиз айткан ошол балдардын саны, үй бүлөлөрдүн категорияларына жараша ошол жерден маалыматты алып турса болгонго шарттар түзүлөт да.